Бул жерде көп маселе мамлекеттик сырга байланыштуу болгондуктан туура түшүнгүлө. Мен аны ачык айта албайм. Бирок жалпы коомчулук биле турган маселе жанагы мыйзамсыз тажиктер тараптан салынып аткан мыйзамсыз курулуш токтоптур. Алар кирип келген зонадагы аскерлер чыгарылыптыр. Келишимдердин эки мамлекеттин ортосундагы келишимдердин аткарылышы боюнча маселелер бар экен. Анын баягы объективдүү, субъективдүү жерлери бар экен. Көп маселе ошол Кыргызстан тараптан тажик жарандары үйлөрдү сатып алып, 50-ге жакын үйдү сатып алып, баягы жашап, анан баягы булар биздин жер деп ошого баягы доомат коюп аткан маселелер бар экен. Эми аны азыр эки мамлекеттин ортосундагы маселелер менен чечилет. Бизде эгерде мыйзамдарда, конституцияда бул маселе боюнча өкмөткө жүктөлсө, Тажикстанда чек ара маселеси бүт президенттин колунда экен, конституция боюнча. Ошондуктан бул маселе ушундай бир дипломатиялык бир проблемалар бар. Бирок ошону менен катар эле бир топ көйгөй да бар. Мисалы үчүн контрабанда. Ошол жердеги мамлекеттик органдардын жанагы үй мүлктөрдү, документтерди Кыргызстан тарапка эмес, Тажикстан тарапка каттаган учурлар айтор. Ушул маселелер боюнча өкмөттүн дагы бир иштей турган көйгөйлөрдү чече турган бир жагдайлар абдан көп экен. Агай, максат айылы боюнча айтып атышат да, эки тарап талашып атышат максат айылын депчи, тажиктер биздики деп атышат. Жок, ошо максат айылында тажик жарандары баягы көчүп кеткен кыргыздардын үйлөрүн сатып алып, алар үйлөрүн сатып алгандан кийин баягы бир 1-2-3 жыл өткөндөн бул биздин жер, бул Тажикстандын жери деп жана коргоп өзлөрүнүн курулушун салган маселе ошондон чыгып атат. Көрдүңүздөр, ошондуктан бул жерде ошол мыйзам аркылуу тажик жарандарына сатылбасын деп дагы алар баягы госрегистр аркылуу албайт да, тил кат менен мындай эле акча берип эле мындай алып. Айтор ушундай көйгөйлөр абдан